Эми мен өзүмдүн жеке пикиримди айта турган болсом мындай да, эгерде азыркы биздин фракциянын башчысы болгон Иса Шешенкулович Өмүркуловду политсоветтин чечими менен партиядан чыгаргандан кийин ал эгер мыйзамдуу болсо, анда бүгүнкү фракция легитимсиз. Фракция легитимсиз болгондон кийин ал фракциянын негизги мүчөсү болгон коалиция дагы легитимсиз. Экинчиден, бүгүн Исхак Абсаматович бир маселенин ошо көпчүлүк коалициясынын легитимдүүлүгү жөнүндө бул Республика Ата Журт партиясынын кошулушу. Мен ошондо деле сезгем, бирок мыйзамдуу деп коюшкан, менде деле азыр шек бар. Эгерде коалициянын саны, курамы, көлөмү өзгөргөндөн кийин ал кайра түзүлүш керек болчу. Коалиция кайра түзүлгөндөн кийин өкмөт башчы дагы, спикер дагы кайрадан жаңыдан дайындалыш керек болчу. Мына ошол кездеги команданы, же болбосо ошол кездеги өкмөттү, ошол кездеги төраганы алмаштыруу ниети жок болгондуктан эле бул Республика Ата Журт партиясынын кошулду. Эми кошулганы бул түзүлдөгөнгө кирбейт. Логикалык ал жактан караганда мыйзамдыгы канчалык бирок мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Ал логикалык жактан бул жаңы коалиция түзүлгөндүгүн билдирбейт. Бул жаңы мурунку коалицияга кайсы бир партиянын кошулгандыгын билдирет. Бул түзүлдү дегенге, түптөлдү дегенге түшүнүүгө туура эмес келип калат. Анан бул эки маселе бүгүнкү күндө ошо коалициянын легитимдүү жөнүндө маселе бар. Партия, Кыргызстан социал-демократтар партиясы оппозицияга өттү, анан фракция коалицияда калып калды. Мындай мыйзамда так жазылбаган менен турмуштун талабы, саясаттын талабы ушул. СДПК фракциясы бул партиянын жогорку кеңештеги филиалы, же болбосо өкүлчүлүгү. Эл партияга добуш берген шайлоодо, фракцияга добуш берген эмес. Феликс Шаршамбаевич Кулов туура нерсени айтты. Бул көпчүлүк коалициясына кирген СДПКнын партияга добуш берген. Ошо партиянын өкүлчүлүгү оппозицияга өтүшү керек болчу. Анан кийин жок, биз коалицияда кала беребиз, партия өтсүн деген бул мыйзамга туура келген күндө дагы, саясатка туура келбейт, логикага туура келбейт. Анан кандай болуп калат бүгүнкү күндө? Биз чынында кетишибиз керек да. Мен туура эле колдойм. Исхак Абсаматовичти СДПК фракциясы азыр оппозицияга өтүш керек да, калган 5 фракцияны калтырыш керек. Коалицияда калтырып, анан ушундай шартта бир иштеп көрүш керек. Мүмкүн ушул өзүнүн түшүмүн берет болуш керек.